23 майга карата күндүн маанилүү жаңылыктары. УКМК Ош казыятынын башчысы Мирлан Токтомушов кармалганын ырастады. Токтомушов жана казыяттын башка кызматкерлери мечит жана медреселерден мыйзамсыз акча чогултууга шектелүүдө. Атайын кызматка арыз түшкөндөн кийин бул иш боюнча алдамчылык беренеси менен кылмыш иши козголгон. Козголгон кылмыш ишинин алкагында Ош шаардык сотунан тинтүү жүргүзүүгө уруксат алынып, Ош шаардык казыятынын ТМБ, МЖМ, ДБХ жана САК аттуу кызматкерлеринин үйүндө жана Ош шаардык казыятындагы иш бөлмөлөрүндө тинтүү иштери жүргүзүлдү деп жазылган маалыматта. Текшерүүнүн жыйынтыгында акча чогултуу фактысы аныкталып, 2 кызматкер убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда тергөө иштери уланууда. Мурдагы күйөөсү мыкаачылык менен сабаган Асель Ногойбаевага дагы бир канча ирет операция жасалат. Бул тууралуу өзү соц тармактагы баракчасына жазды. Ушул тапта операциялар болуп жатат жана алдыда планда 3 операция бар. Планда жок дагы канча операция бар экенин билбейм. Акырындап жүзүм оңолуп өзүмө келе баштадым, шүгүр. Бул процесс чынында жеңил өткөн жок. Анткени өзүмдүн кесилген кулак мурунумду тилекке каршы сактай алган жокпуз. Азыр өзүмө өзүм донор болуп жаткан учурум, деп жазды Ногойбаева. 2023 жылы Асель Ногойбаевага мурдагы күйөөсү кол салып, бети башын кулак мурдун кескилеп салган. Айыпталуучу мурдада бир нече жолу Аселге кол салып зордуктаган. Сот аны зордуктоо боюнча күнөөлүү деп таап, бирок пробациялык көзөмөл менен бошоткон. Ногойбаева соттун чечимине каршы арызданган. Ногойбаеванын мыкаачылык менен кескиленгени коомдо чуу жараткандан кийин Эстебесов зордуктоо беренеси боюнча 8 жылга эркинен ажыратылып, 2024 жылдын январында кыйноо беренеси боюнча 20 жылга кесилген. Бирок зөөкөр абакта отурганда дагы Ногойбаевага билдирүү жазып, коркутуп, үркүтүп жүргөн. Буга чейин Нур Токмокко алынган сүрөтү соц тармакка тараган аялды сабоого шектелип, күйөөсү кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Жубайлар жарандык никеде жашап келгени айтылды. Шектүүгө денеге оор залал келтирүү беренеси менен кылмыш иши козголду. 38 жаштагы аял күйөөсүнүн уртукмогунан кийин 2 күн үйдө жардамсыз жатканын айтып берген. 22 майда жабырлануучу менен акыйкатчы Жамиля Жаманбаева жолугуп, анын ишин көзөмөлүнө алган. Дарыгерлер аял келген учурда баш мээси чайкалып, бетинде гематомалар жана жаракаттар болгонун билдиришти. Териштирүүнүн жыйынтыгында мурду, тиши жана бетинин сол тарабындагы сөөгү 3 жерден сынып, 2 көзү жабыркаганы аныкталган. Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын маалыматына ылайык, бул факт катталып, соттук медициналык экспертиза дайындалган. Учурда тергөө иши уланууда. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы Кадырбек Атамбаев менен анын партиялаштарына карата тергөөнүн жүрүшүндө кылмыш иши өзүнчө өндүрүшкө алынганын билдирди. Анын алкагында саясатчынын мамлекеттик чек арадан өтүшүнө чектөө киргизилген. Шаардык ички иштер башкармалыгы бул чектөө алынбаганын жана Бишкек милициясына аны алуу боюнча Атамбаевдин адвокатынан өтүнүч келбегенин белгилешти. Буга чейин Кадырбек Атамбаев тыюудан улам 1 сутканын ичинде 2 жолу өлкөдөн чыгып кете албаганын билдирген. Анын айтымында адвокаты өлкөдөн чыгууга салынган тыюуну алып салууну тергөөчүдөн алдын ала эле талап кылган. Ал тыюу 1 ай мурда сот аяктагандан кийин дароо алынышы керек болгонун белгилеген. Атамбаев ошондой эле социал-демократтардын ишинде ал күбө катары гана өткөнүн кошумчалаган. Былтыр 13 ноябрда шаардык кеңештин депутаттарын шайлоого бир нече күн калганда милиция социал-демократтардын Бишкектеги кеңсесин тинтүүгө алган. Андан кийин партия лидери Темирлан Султанбеков жана анын партиялаштары Ирина Карамушкина менен Роза Түрксевер добуш сатып алуу иши боюнча камакка алынган. Мындан улам партия Бишкек шаардык кеңешине шайлоого катышуудан четтетилген. 24 апрелде сот Султанбековду, Карамушкинаны жана Түрксеверди 3 жылдык пробация менен бошоткон.